Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, мээрими жаган болсун. Сиздерге мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, даават кылайын деп турам. Көрдүңүздөрбү? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып деген сөздү колдондум. Эмне үчүн? Анткени мына ушул камера, ушул көрүнүш, петличка бул мага чоң мүмкүнчүлүк. Алысты жакындатып, же болбосо элге даават кыла аламын. Демек, бүгүнкү кыла турган сөзүбүз мүмкүнчүлүк жөнүндө болот. Деги эле мүмкүнчүлүк деген сөз эмне деген сөз? Аны мына ушундай түшүнөлү. Сырттан карасаңыз өтө эле оңой нерсе, бирок ишке келгенде, иш жүзүнө келгенде кыйын нерсе. Же болбосо сыртынан карап туруп, бул нерсе менин колумдан келбейт деп ойлойсуз. Мына ушул нерсе мүмкүнчүлүк. Мисалы, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: ата-энеңерге жакшылык кылгыла, жакшы мамиледе болгула деп. Азыр бир инсанга барып айтасыз: ата-энеңе жакшылык кыл деп. Ооба, ал айтат: туура, ата-энеге жакшылык кылыш керек деп. Бирок ошол нерсени иш жүзүнө келгенде ар кимдин эле колунан келе бербейт. Бир күн кылат, 2 күн кылат, бирок жанагы эле мурунку адатка түшүп калышы толук ыктымал. Демек, ата-энебиздин тирүү болуусу бизге чоң мүмкүнчүлүк бейишке жол түзүүгө, бейишке кирүүгө. Бул дагы мүмкүнчүлүк. Ал эми бул жарыктык, бул аалам, булардын баары мүмкүнчүлүк. Эмнеге? Бейишке кирүүгө. Кандайча? Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: намаз окугула деп. Демек, намаз бизге чоң мүмкүнчүлүк бейиштин эшигин ачканга. Бул дагы мүмкүнчүлүк. Бирок сыртынан карасаң, элдин баары ойлойт: намаз окуш керек, туура. Бирок качан окуйсуң десең, мүмкүнчүлүк болгондо дейт. Жок. Мына ушул жарыктык бизге мүмкүнчүлүк. Мына ушул тилибизди сүйлөп аткан, акылыбыздын иштеши, колубуздун кыймылдашы, рүкү саждага кете турган кыймыл аракет бизге чоң мүмкүнчүлүк. Дагы да түшүнүктүүрөөк болсунчу. Бир жаш жигит күч кубаты белинде өтө өзү деле ыймандуу жигит экен. Фермердин кызын жакшы көрүп алат. Анан анын мындай эр жүрөктүүлүгүнөн ушул жерде бааласа болот. Фермердин алдына барып: фермер мырза, мен сиздин кызыңызды жакшы көрүп калдым. Мен кызыңызга үйлөнөйүн деп атам. Кызыңызды мага бериңиз. Мен кызыңыздын жашын эч качан төкпөйм. Кызыңызды дайыма бактылуу кылам деген сөздөрдү айтат. Анан фермер: макул, өзүң деле келишкен жигит экенсиң. Берсем сага окшогон жигитке берем, анан кимге бермей келем. Бирок мен сени тааныбайм. Ошондуктан тааныш үчүн мен сага 3 мүмкүнчүлүк берейин. Эгер ошол мүмкүнчүлүктөрдү колуңан чыгарбасаң, анда менин кызымды алып кете бер дейт. Ал кандай мүмкүнчүлүк? Эми ал фермер бул мал жанга жакыныраак болот, уйларга, койлорго. Менде 3 бука бар дейт. Ошол букаларды мен кородон чыгарам. Сен ошол букаларды мүйүзүнөн кармап, жерге жыксаң, кызым сеники дейт. Макул. Бир-бирден чыгарасызбы? Бир-бирден чыгарам. Макул. Мен даярмын. Кызыңыз үчүн мен бардык нерсеге даярмын деп макулдугун берет. Анан жана коронун алдына келет. Кородон бир буканы чыгарат. Эми ал буканы көрсөңүз, мурдунан, оозунан шамал чыгып, жанагы багылган бука алдынан чыккан бирөөнү ал коркпогон адам болбосо керек. Мындай айтканда ошончолук чоң бука, мүйүзү дагы өтө узун экен. Чыгат, жанагы жигит аны көрөт дагы, ушунчалык чоң бука барбы деп андан коркуп, жанагы кородон секирип качып чыгат. Анткени анын ошончолук чоңдугу анын коркуу сезимин күчөтүп, жанагы кызды унутуп койду. Анан ойлонду: мен кызды алышым керек эле го деп. Кийин
Эми менде дагы экинчи мүмкүнчүлүк бар. Экинчи буканы көрөйүн, балким кичинерээктир дейт. Макул дейт. Экинчи букага дагы келет убакыт. Анан жанагы фермер экинчи буканы чыгарат. Чыгарса, бирок жана мурунку букага караганда бир аз кичинерээк экен. Анан менин мүмкүнчүлүгүм ушул окшойт деп ойлойт жанагы жигит. Жана короодон бука чыккандан кийин анын бою кичинекей болгону менен анын күчү ушунчалык күчтүү экен. Аны көргөндө эле көзүнөн байкады жанагы жигит мени келип азыр сүзөт деп. Жанагы жигит кызды унутуп дагы короодон секирип качып чыгат. Анткени ал коркунуч көргөндө ал кыз эске келбейт. Ойлонсо дагы мен кыз үчүн келдим эле го. Эми бул жагым эмне болот? Менде үчүнчү мүмкүнчүлүк бар, айткандай. Мен ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланышым керек дейт. Макул. Эми ал үчүнчү бука бир аз кичинерээк болсо керек. Дагы да бир аракет кылып көрөйүн дейт. Баягы коронун оозуна барат. Чын эле жанагы бука кичинекей экен, арык, жанагынын күч кубаты жетет жигиттин жөн эле чыгып коюшка. Ана фермер чыгарат. Чыгарганда эми эле алдына барып кармайын десе, жанагы буканын мүйүзү жок экен. Анан ошол жерде бул кандайча эмне болду деп түшүнбөстүккө кирет жигит. Мен жыктым го деген сыяктуу. Анан фермер айтат: "Жок, мен айткам. Букалардын мүйүзүнөн кармап жыгышың керек. Мүйүзүнөн кармап жерге кулатышың керек" деп айтат. Билесиңби улум, жанагы букалар чоң болгону менен, алар алдуу күчтүү болгону менен, алардын мүйүзү бар болчу. Эгерде сен анын мүйүзүнөн кармап жыкканыңда менин кызыма жетмексиң. Ошол мүйүз, ошол букалардын мүйүзү, узун мүйүзү сенин мүмкүнчүлүгүң болчу. Мындан эмне сабак алабыз? Бүгүнкү күндө дагы көптөгөн иш аракеттерибиз бар. Көптөгөн амалдарыбыз бар. Ошол бизге мүмкүнчүлүк. Ал бизге өтө оор көрүнгөнү менен ал жеңил эле нерсе. Жанагы буканын мүйүзүнөн кармаганда ал мүйүзү буканы башкарат. Ал жакка кылсаң, бул жакка кылсаң, ал жыгылышы мүмкүн эле. Бирок ал анын чоңдугунан көрүп, анын өзүнө ишенбестигин көрүп, ал качып чыгып кетти. Бирок ошонун айынан ал сүйгөн кызына жетпей калды. Ошол сыңарындай эле бүгүнкү күндө көптөгөн амалдар бар, көптөгөн иш аракеттер бар. Ошол иш аракетти сыртынан карайсыз, аябай оор. Аны сиздин колуңуздан келбейт. Ошондой туюлат. Бирок ошол нерсеге терең киришип, аны изилдеп жашап көрсөңүз, ал нерсе жеңил эле нерсе. Жеңил эле. Аны сиз бир кылгандан кийин экинчиси оңой эле өтүп кетет. Урматтуу туугандар, билесиздерби? Аллах Таала сизге байлык берди. Ал байлык эмне үчүн берди? Сизге бир мүмкүнчүлүк түзүп койду. Ал байлыгыңыз менен ата-энеңизди жакшы жашатуу, үй бүлөңүздүгө жакшы коротуу, ажылыкка баруу, зекет берүү, ата-энеңизди ажылыкка алып баруу жана көптөгөн маселелер бар. Ошол байлыгыңызды туура пайдаланып, ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдалансаңыз, сиз ийгиликке жетесиз. Анткени мүмкүнчүлүктүн артында сөзсүз түрдө ийгилик же өкүнүч бар. Эгерде ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдалансаңыз, анда ийгиликке жетесиз. Эгерде ал нерсени туура эмес пайдалана турган болсоңуз, анда өкүнүчкө туш болосуз, өкүнөсүз деген сөз. Мисалы, сизге ден соолук берди. Бул чоң бир мүмкүнчүлүк. Сиз жакшы жумуш табып, жакшы каражат табып, сиз үй бүлөңүздү адал оокат менен багуу. Оңой оокат менен эмес, адал оокат менен багуу. Бул чоң бир мүмкүнчүлүк. Же болбосо сизге бир мектепти берди. Сиз окуучусуз. Ошол мектеп сиз үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк. Анткени ошол мектепти окуп сиз ааламга жолду ошол мектептен ача аласыз. Же болбосо ата-энеңиз тирүү. Бул өтө чоң мүмкүнчүлүк бейишке кирүүгө. Урматтуу туугандар, мына караңыздар. Инсандын дегеле турган турпаты, түзүлүшү мүмкүнчүлүк. Эгерде меникиндей колуңуз бар болсо, көзүңүз бар болсо, буттарыңыз, колдоруңуз иштесе, демек чоң бир мүмкүнчүлүк. Эмнеге мүмкүнчүлүк? Жакшы жумуш таап,
үй бүлөнү адал оокат менен багуу, же болбосо бирөөгө жакшылык кылуу, кайрымдуулук кылуу деги эле мына ушулардын баары мүмкүнчүлүк. Көпчүлүгү бир мүмкүнчүлүктү сыртынан карайт дагы менин колумдан келет экен. Ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланышым керек. Ушул мүмкүнчүлүктү кармап алышым керек дейт. Мисалы элестетиңиз, менин жанымда бир жигит бар, бул оң тарабымда, анан мен бул жерде. Экөөбүздүн тең колубузда күрөк бар. Мен 10 метр жерди казсам 500 миңдик алтын чыгат. Ал эми жанымдагы досум 1 метр казса 5 миңдик алтын чыгат. Анан экөөбүз ушул мүмкүнчүлүк, бул колубуздагы күрөк мүмкүнчүлүк. Анан жерди чукуй баштадык. Тиги жанымдагы жигит 1 метр казгандан кийин 5000 сомдук алтын тапты, а мен 2 метр каздым, эч нерсе тапкан жокмун. Анан муну карадым. Бул 5000 тапты. Анан бул дагы чукуп кете берди. Анан мен 5 метр каздым, дагы эч нерсе чыккан жок. Бул дагы казып кете берди. Анан мен 8 метр каздым жерде. Бирок дагы 2 метр казсам, ошол 500 миңдик алтынга, 500 миңдик мүмкүнчүлүккө мен туш болот элем. А бул 1 эле метрден 5000 сом тапты. Эми мен жанымдагы бул досума карадым дагы, бул нерсе менин колумдан келбейт экен. Бул нерсени мен аткара албайт экенмин дедим дагы. 9 метр казып туруп, болбойт экен деп күрөгүмдү ыргытып кетип калдым. Анан бул жигит 5000 алды дагы, демек менин пайдам ушул турбайбы деп алды эле 10 метр казды, кетти. Анан бул досум сурады: "Досум, сен ошончо жерди казып койдуң эле, ошончо иш аракет кылдың эле. Аны мага берчи, мен иштете алат бекенмин" дейт дагы. "Макул, ал" деди. Анан жанагы 9 метрге түштү дагы 1 метр казса 500 миңдик алтын чыкты. Бул менен эмне нерсени айтам? Бул мүмкүнчүлүк деген нерсе, бир ишти баштадыңбы, аны таштабаш керек. Эгер аны таштап койсоң, ал мүмкүнчүлүк колдон чыгат. Мисалы, бирөө намаз окуп баштады, караса эч пайда тапкан жок. Бирөө айтты да, эгер сен намаз окусаң ишиң жүрүшөт, намаз окусаң сенин дуаларың кабыл болот деди. Бирок бул жигит 1 жыл окуду, андай нерсе болгон жок. Анткени Аллах Таала бул дүйнөдө бербесе, акыретте берет деген нерсени ал унутуп койгон. Анан намазын таштап койду. Же болбосо бирөөгө зекет берсең сенин байлыгыңа береке келет, сен байысың, өтө бай болосуң деди. Ал 1 жыл зекет берди, бирок андай нерсе болгон жок. Ал акыретте сооп алып атканын билген жок дагы, ал таштап койду. Демек, бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланган жок ал. Жанагы жигит ал мүмкүнчүлүктү пайдаланды. Ал ишин таштаган жок. Анын иши, ошол дос экөөнүн иши жер казуу болчу. Бул 1 метрден 5000 тапты дагы, 10 метрге чейин казды, бирок эч нерсе чыккан жок. Анын иши жер казуу болчу. А бул болсо 9 метр казды дагы, эч нерсе чыкпагандыктан таштап кетти. Деп күрөктү ыргытты. Мунун кыла турган иши жер казуу болчу. Бул казып аткан ишти дагы сурады: "Мен казайынчы" деп. Бул 1 эле метр казды дагы 500 миңдик алтын тапты. Ошондуктан бир ишти баштадыңызбы, аягына чейин киришиңиз, аягына чейин өзүңүз туруңуз. Анан кыргызда деле жакшы сөз бар: дарак бир жерден көгөрөт деп. Ошондуктан бир ишти баштагандан кийин аягына чейин чыгыңыз, мына ушул сиздин чоң бир мүмкүнчүлүгүңүз. Ошондуктан туугандар, бул мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланышыбыз керек. Мага бир эле мүмкүнчүлүк берилет бул жашоодо. Мен бир эле жолу бул дүйнөгө жаралам. Ошондуктан мен Мухаммед бирөөлөргө жардам беришим керек, кайрымдуулук кылышым керек, ата-энемди сыйлашым керек, намазымды окушум керек, илимимди алышым керек, элге илим беришим керек, элге даават кылышым керек. Мына ушул менин мүмкүнчүлүгүм. Эгерде сен депутат болсоң, депутаттык наам, депутаттык макам сага чоң бир мүмкүнчүлүк. Элге жардам берүү мүмкүнчүлүк, элге жакшы мыйзам чыгаруу мүмкүнчүлүк. Эгерде сен койчуман болсоң, сага бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошол койду багып, пайгамбарлардын сыпатына жетүү, жөнөкөйлүк сыпаты жетүү.
мынау ар бир эле кесипте мүмкүнчүлүк бар элге, жерге, динге кызмат кылууга. Ошондуктан барыңыздарга ийгилик каалайм. Барыңыздарга ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга дуа кылам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.